Азыркы тапта Өзгөн Мырзаке Каракулжа унаа жолун реконструкциялап башталды. Учурда бул жолду кеңейтүү жана кызыл сызга чыгып кеткен имараттарды алуу иштери жүргүзүлүп жатат. Андан сырткары бул көчөдөгү асфальтты сыйруу иштери да кызуу жүргүзүлүп жатат. Бул курулушту Жага алмай жоопкерчилиги чектелген компания аткарып, жалпысынан 20 жакын техника, андан сырткары 50ге жакын жумушчу иш алып барууда. Өзгөн Каракулжа унаа жолунун курулушу тездик менен жүрүп жатат. Анда жолдун Өзгөн шаары аркылуу өтүүчү 4,5 чакырымы жасалып, курулуш иштери 2 нөөмөт менен аткарылууда. Буга чейин аталган калаада кызыл сызга чыгып кеткен 30дан ашуун имарат аныкталып буздурулган. Бүгүнкү күндө бул жолдо эски асфальт толугу менен сыйрылып алынган. Бул жерде баягы Өзгөн Мырзаке Каракулжа жолу биздики 4,5 километр. Бүгүнкү күндө 30дан ашык күркө, ар түрлүү күркө, сода борборлор, немелери, сода түйүндөрү ошондойлор алынды. Ошондой эле ондун тегерегинде үйлөр керектүү чектен чыгып кеткенине байланыштуу алар снос болду. Бүгүнкү күндө жумуштар кызуу жүрүп жатат. Аталган жолду курууга каражат мамлекеттик бюджеттен бөлүнүп, жумушту Жага алмай жоопкерчилиги чектелген компаниясы аткарууда. Курулуштун жалпы сметалык баасы 2 миллиард сомго бааланган. Долбоордун алгачкы этабында жолду кеңейтүү иштери аткарылып, жол 4 тилкелүү болот. Ал эми көчөнүн эки четинде жөө жүргүнчүлөр үчүн тротуарлар салынып, жашыл аянт жана ирригациялык курулуштар жүргүзүлөт. Өзгөндөн 4 километр, 4,5 километр 4 тилкелүү жол болот. Ал мына пив завод андан ар жагы 2 тилкелүү. Каракулжага чейин. Жолдун узундугу 38 километр. Өзгөндөн Каракулжага чейин. Бул негизи проект 2 жылда бүтүш керек. Биз ага чейин эле шертарак бүтүрүп, элге жакшына условия туруп берели деп аракет ошонун үстүндө иштеп атабыз. Негизги жолдун астынан шаардын коммуналдык кызматтарынын линиялары өткөндүктөн жол оңдоо иштери комплекстүү жүрүп жатат. Жаңыланып жаткан жолдун жалпы узундугу 38 чакырымды түзүп, шаар аралап өткөн бөлүгү 4 тилкелүү болсо, калган бөлүгү 2 тилке боюнча калтырылат. Азыркы тапта 20га жакын атайын техника жана 50дөн ашуун жумушчу иш алып барууда. Азыр техникадан 4 экскаватор, 16 самосвал. Азыр бул жерде иштегени жумушчулардан 40 жумуш иштеп атат. Грейдер, каток, манипулятор, кран бардыгы иштеп атат. Жергиликтүү жашоочулар жолдун оңдолуп жатканына кубанып, айрымдары шаар үчүн кызыл сызга чыгып кеткен имараттарын алып жатыптыр. Ага катар курулушту иреттүү аткарыш керек эле деген жарандар да жок эмес. Бир четинен мындай оңдоп кетсе деген, азыр мындай карасаң баш этегилет мындай талкалап койду да. Бир чекесинен мындай бир жагын басып, анан мындай етап менен кетсе деген өзүм жеке пикирим, оюм ошондой. Акыйладан бери күтүп атабыз. Жакшы жасасын да, конечно. Жакшы жасаган жакшы да. Жакшы жасасын да. Буга чейин өлкө башчысы Ош облусундагы негизги стратегиялык жолдорду оңдоого 4 миллиард сом акча каражат бөлгөн. Бөлүнгөн каражатка аталган жолдон башка Ош, Карасуу, Ноокат, Кызылкыя жолдору да толугу менен реконструкцияланып, жалпы 71 чакырым жолго асфальт төшөлөт. Ош, Баткен, Разаков 28 километр, Мырзаке Каракулжа алайык 34 километр, Ош Карасуу жолуна 9,5 километр жолго ушул эме каралып атат. Андан сырткары биздин капитал салымдар беренесинен жалпы 263 километр бар. Азыркы бүгүнкү күндөгү планда титулдуу исписотто 35,5 километр. Бардыгы 298,5 километр жол быйыл асфальт салыш керек. Бул мурда переходящий объектилердин барармагы болуп. Бирок дагы жаңы объекттер кошулуп, мындан да көбөйүп кетиши мүмкүн. Жол оңдоо иштери учурунда Өзгөн Мырзаке Каракулжа каттамы боюнча кыймыл үзгүлтүккө учурабайт, жол коопсуздук эрежелери сакталат. Курулуштун мөөнөтү 1 жылдан 2 жылга чейинки убакыт аралыгында бүткөрүлөт. Толбай Бурканбеков, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.